Al-Janna. Бейиш көзің açılıp kaldığı degендей, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem har birimizдің көзімізді açıp ketкен. Siz менен биздин иншалла бара турган жерибиz, эртеңки күндө бизди күтүп туруп аткан жер, ошол бейиш өзү кандай, анда эмнелер сиз менен бизди күтүп жатат. Ad-daru lati a'addallahu li'ibadihi al-mu'minin. Бул бейиш момун пенделерине Алла Таала даярдап койгон жер. Демек, ыймандуусузбу сөзсүз бейишке киресиз. Же биринчи дароо эле тозокко кирбестен, Алланын мээрими менен же болбосо күнөөлөргө жазаланып бир канча убакыт тозокто болгондон кийин болсо дагы бирок сөзсүз бир күн эмес, бир күн сөзсүз ыймандуу адам, момун адам, Аллага ишенген адам бейишке сөзсүз кирет. Ал ла тафтан ва ла табит ва хия мавжудатул ан. Ал жок болбойт, бирөөнүн жок кылуусу менен. Өзү менен өзү да жок болбойт, жана азыр ал бар. Биздин акыйдада, акыйда ахлу сунна вал жамаада бейиш азыр бар. Kullu man aleyha fan. Бардык нерсе жок болот дегени бейиш тозоктон сырткары. Алла Таала жок кылбай турган нерселерден башка нерселер жок болот кыяматта. Бирок бейиш менен тозок бар, азыр адамдын амалына жараша же тозогу же бейиши куралып баратат деп биз ишенебиз. Муътазила кебир фиркалар бар, алар айтат бейиш азыр жок дейт, тозок азыр жок, өлгөндөн кийин анан Алла Таала жаратат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бейишти Исра болуп, Маккадан Байтул Мактаска чейин, Мактастан Миъражга көтөрүлгөндө бейишти көргөн деп биз якын кылабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бейишти көргөн. Жана бейиштин бир канча аттары бар, ошол бейиштин өзүнүн маанисине туюнта турган. Жаннатул Маъва деп коет, баш калкалай турган бак. Жанна деген өзү бак. Жанна. Арабта жанна яжунна деп бир тосуп калууну айтат да өзү негизичи. Кандай тосуп калуу? Көзгө көрүнбөйт. Көзгө көрүнбөй калган нерсени жанна деп коет. Мисалы жин дегени көзгө көрүнбөйт деген сөз да, тосулган да. Бактарды да жанна деп коет. Эмне үчүн? Ушундай баягы күндүн шоласыны тийүүдөн тосуп калат, көлөкөлөп калат да, тосуп кала турган нерселер. Жанин деп коет. Эгерде боюнда бүтсө, ошо түйүлдүктү, эненин курсагында жаткан түйүлдүктү түзүлүп аткан баланы дагы жанин деп коет да, яны көзгө көрүнбөстөн тосулуп турган бала дегендейчи. Демек, жанна деген эмне экен? Бак, бейиш. Бактардын жайы. Жана анын биринчи кирген адамга бейишти Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кантип сыфаттаган? Аввалу зумра талижул жанна суратухум ала суратил камар лайлатил бадр. Иншалла, бейишке биринчи кирип калсаңыз, биринчи бейишке кире турган жамааттын сүрөтү, көрүнүшү. Лайлатул Бадр, Бадр кечесинде ай толгон, 14-чү түнкү толгон айдай болуп жүзү жаркырап турат дейт. Кудайым бурса иншалла Аллах Таала мындайча айтканда ар бирибиздин акыбетибизди красавчик кылып жараткан экен. Сөзсүз жүзү жаркыраган абалда бейишке кирет экенбиз иншалла. Ла ябсукуна фиха, бейиште алар түкүрбөйт. Вала ямтахитун, жана чимкиришпейт. Вала ятагавватун, жана чоң зара кылышпайт. Ал жакта мындай пластык жок экен. Ушунун негизинде уламалар айткан, бейиште дагы эркек менен аялдын мамилеси башка жол менен болушу мүмкүн, Алла билет. Себеби зара болбойт, чимкирбейт, түкүрбөйт, демек башка жол менен рахат болушу мүмкүн дейт. Жана бейиштеги адамдардын идиши алтындан болот. Тарактары болсо алтын жана күмүштөн болот. Анын жыттана турган атырлары болсо ал-улува болот дейт. Ал-улува дегени өтө жипар жыттуу болгон уутты айтып коет экен. Ушундай жипар жыттуу атырлары болот. Жана алдардын териси миск болот. Аны бирдеке кылсаңыз, тердейбиз го бизде. Бирдеке кыймылдасак, денебизден кыймылга жараша миск атыр жыт чыгып турат экен да бейиште. Атыр жыт чыгат. Жана ар бир адамга таандык эки Аллах Таала бейиште хурул айн берет, эки аял берет, эки жубай берет дейт. Алардын сөөгүнүн ичиндеги чучугу көрүнүп турат, этинин сыртынан сулуу болгондугу себебинен. Яни, мисалы, адам баласы канчалык дене, тулку боюнун түзүлүшү канча сулуу болсо, канча кийим кийсе дагы ошо тулку бою билинет экен да. Пайгамбар алейхиссалам бейиштеги кыздар ушунчалык сүрөттөп атат, алардын сөөгүндөгү чучугуна чейин көрүнүп турат, этинин сыртынан карасаң дейт да. Ушунчалык сулуу деген сөз да. Ушунчалык Аллахым сулуу кылып бейиштеги кыздарды жаратып койгон экен. Жана алардын ортосунда эч кандай талаш тартыш жок, жүрөктөрү бири-бирине болгон таза,
Көре албастык, ачуулануу деген сыпаты жок. Аллах Тааланы эртелик кеч тасбих айтып арулап жашашат дейт. Бейиште кандайсың деген сөз болбойт экен. Бири-бирине учурашуусу тахиятухум фиха салам. Алланын тынчтыгы болсун, сизге Алланын тынчтыгы болсун деген эле сөз айтылат экен да. Себеби кандайсың деген суроонун максаты жок болуп калат да. Себеби бардыгы жыргал, жакшы жашоодо жашап атат. Кандайсың деген суралбайт экен жолуккандачы. Ал эми идиштери кандай болот десе, Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айткан: "Ютафу алейхим бисихафин мин захабин ва акваб ва фиха ма таштахил анфус ва таладул а'юн ва антум фиха халидун." Бейиштик адамдардын алдынан айланып турулат алтындан болгон табактарда жана чөйчөктөр менен дейт. Алтындан болот экен. Табактар, чөйчөктөрчү. Жана вафи анда адамдын напси каалаган, көздөр рахат ала турган нерселерди жараткан, алар анда түбөлүк болушат дейт. Эмне адам каалоо бар, ошонун бардыгы бейиште бар. Бирок бейиштик адамдын каалоосу. Акыретте өзгөчө каалоо берилет. Болбосо дүйнөдө ар кандай бажабаздар бар, башка бузуку каалоо ээлери бар да. Бирок бейиште андай болбойт. Бейиште эң таза каалоо берет. Ошол каалоо эмнени кааласа, ошонун бардыгы 100% эң мыкты деңгээлде аткарылат экен да. Ошондон урматтуу туугандар, демек дин бул адамды каалоодон токтотуп коюу эмес, дин бул адамдын каалоосун дүйнөдө дагы, кабырда дагы, түбөлүктүү жашоодо эң мыкты деңгээлде каалоосуну толуктоонун атыны дин деп айтат. Аялдан эмнени каалайсыз, Аллах Таала аялыңызга ошону дин кылып койгон. Бала чакадан эмнени каалайсыз, бала чакаңызга Аллах Таала дин кылган. Кошунанын кандай мамилесин кааласаңыз, кошунага Алла буйруган, буга мындай мамиле кыл деп. Өкмөттү кандай кааласаңыз, өкмөткө Аллах Таала буйруган. Алладын кандай мамилесин каалайсыз, ошону убадасын берген мына Аллах Таала динде. Дин бул адамдын каалоосуну толтуруу экен, адамдын каалоосуну чектеп коюу, каалоодон чыгартып коюунун аты эмес, балким эң акылман адамдын жашай турган, напси каалоосун толтура турган жол бул ислам дини болуп эсептелет. Аллахым бардыгы амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Ушул жыргал жерлерине бейишке, бейиштин дагы фирдавсына жеткенге мүмкүнчүлүк берсин. Бир сөз урматтуу туугандар, мусулман адамдын умтулуусу бейишке кирип алайын деген болбош керек. Балки мусулман адамдын умтулуусу бейиштин эң төрүсүнө чыгайын деген болуш керек да. Бейишке кирүү маселе эмес. Маселе сахабалар, пайгамбарыбыз тирилгенде биз кимдер менен чогуу тирилебиз? Пайгамбар, сахабалар фирдауска көтөрүлүп кеткенде биз каякта калып кетебиз? Түбөлүккө. Бейиштин эмнесине жеттиңиз, ал сиздики эч ким ала албайт сизден. Эмнеге жетпедиңиз, түбөлүккө жетпедиңиз, эч качан жете албайсыз агачы. Миң ыйлап зарласаңыз дагы жок, мүмкүнчүлүк жок. Ошондон ар бир убакыт, ар бир көз ирмемди туура пайдаланалы, зикир кылалы, тасбих кылалы, элдерге тамак жедирели, салам таркаталы, жумшак сүйлөйлү, түндөрү ибадат, дуа менен убакыт өткөрөлү, бейишибизди, акыретибизди эң бийик деңгээлде куруп алгандын аракетине кылалы. Макулбу, сахабаларга көрсөтөлү, мына сиздер аркаңардан эркектерди таштап кеткенсиңер, биз мындайча айтканда ургач эмеспиз дегендей, мына биз дагы силердин деңгээлиңерге жете турган деңгээлде биз дагы амал кылабыз деп, сахабалар негизи ушунда да жарышкан. Эң бийик деңгээлге жеткендин жарышуусу болгон. Аллахым бардыгы амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Субхана раббика раббил иzzati